Assalamu alaikum Oshkor YouTube kanalının görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер, биз бүгүн жаңы ноокаттан чыгарылыш уздулантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге мындай бир жакшы узун ат тууралуу маалыматыны сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Кандай ат болду? Ээси менин жанында Мухаммед турат. Маалыматты берет. Биз менен бирге болуңуздар. Атты байкаңыздар. Мындай суагай жакшы келишкен ат экен туугандар. Эми кенен маалыматыны жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, атка лайк болсун. Мухаммед, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ака. Ден соолукта жакшы, иштер жакшыбы? Ат сатууга коюлду буюрса. Биринчиден бүгүнкү жума маарек болсун, а? Аттын эми жашынан баштайлы, мындай узун ат экен, а бул? Узундугу. Атты жашы боюнча жазында келди эле. 9 жаш деп келген. Уже 10 жашка өтүп атыр, 10 жаш дей берели. 9 жаш деп келген. Каяктан келди эле бул ат? Бу Москва конзаводдон келген. Конзаводдун атыбы? Акалар айгырга деп алып келип, анан биз сатып алдык эле. Айгырга деп келген беле үйүргө? Биз эми үйүргө деп алдык эле, эми пландар өзгөрүп сатайын деп чечтик. Мына атты көрүңүздөр, үйүргө келген экен. Москвадан конзаводдон келтирди ошондо. Конзаводдун аты чыгып атат жаңы ноокаттан. Бой канча чыгат? Бой өлчөндүбү? Бою 1.71-72 чыкты. 70 дей берели. 70 бою. Бою 70 экен. Породасы кандай экен бул? Буну чистый будёнский порода. Чистый будён. Şu Ростовдун аттары. Будён сүйүүчүлөргө, мынакей туугандар, будён издегендерге мына үйүргө будёнду тартып атабыз. Колго жобуш эле, жебиш кандай эми аттын? Колго өтө жобуш. Колго жобуш менен карай берет. Жеңилдиги кандай аттын? Ата менен жүгүрүп атат. Бийил кызыкып кичине улактарга сап көрдүк. Кириши ham жакшы. Кириштери да жакшыбы? Уларга гарантия бербейм, бирок да көрдүк. Улары ham бар, сураган адам болду, көрсөсүз. Сураган адамга улакта чабылган видеолору бар. Кичине улактарда жүгүртүрүп бияк. Мына көрүп турасыздар атты. Ошондо үйүрдүн аты экен да. Улакка тарбияны берсе болот экен анда. Эми бул таваккал. Лобилары. Кудай кааласа полван отуруп калса, чапса болот. Болсом үйүрү. 4 казыгы тазабы, мындай дене мүчөлөрү? Мынакей көрүңүздөр, 70 деп айтылды бою. Үстүлөрү кандай үстүлөрү? Чатка аяктарда кең ат экен. 4 аягы таза, 4 казыгы. Ана бир аягыда кичине тебеленген жерлери бар. Şu 5 paypak эле улакта минип жүрдүк эле. Секин бастырган эми мындай чатка аяктарында көрөлүчү. Азыр чабабызбы, атты же чаппайбызбы? Жок, чапса боло берет. Чапса боло береби? Кана бир кайтарып кой берип койбойсуңбу анан баасына токтолойлу будёндун? Ат өзү арык келген эле. Арык келгенби? Ошон үчүн бийил жаз бою багып күздө миндик. Сууда турган семирген жок эле, 2 айдан бери уже минип жүрөбүз. Куу казык эле багылганбы? Мындай жегизип берип. Курготто. Турган жок, Мынакей жүгүргөнүн да көрүңүздөр аттын. Жеңил экен өзү мындай болгону менен, а? Жеңил. Жеңилдиги жеңил экен. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Жеңилдиги жеңил экен, мындай өзү чоң болгону менен өзүнүн сабылатына караганда жеңил ат экен, а? Кулачы ham чоң таштайт. Скоросу жакшы экен. Мындай жаман өнөрү жокпу? Жок, совсем. Жебич кандай жебичтери? Жебич бергениңиз калбайт да. Ылгабайт. Акыр дайым таптаза турат. Эми бул кличкасы барбы жокпу? Кличкасы корабль деп койду эле. Корабль. Узундугуна карап. Узундугуна карап. Эми кораблдин баасы канча? Баасына токтолойлучу. Баасы жакын эле айтабыз. Баасы
400 ming deb atamiz endi surishtirib. 400 ming so'm. Mына аттың бағасы 400 ming so'm eкен туғандар. Андықтан атқа қызыққандар экранда көріп тұрған. Өзеки дағы айтып өтөбүз. Номерлер қанша менен? 0755 0755 99 99 кайра 60 ана. 99 99 60 номер менен байланыша бересиздер. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктадык. Атка лайк басып бөлүшүп коюуну унутпайсыз тугандар.